Камсыздандыруу полиси бар жарандарга ооруканаларда жана үй бүлөлүк медицина борборлорунда жеңилдетилген акысыз жана бир катар кызматтар бар. Алар дарыгердин кеңеши, дары-дармектер, дары таныктоо сыяктуу кызматтар. Аны түшүнгөн жарандар буга чейин өздөрүн камсыздандырып, бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып келишет. Мисалы 1 жылдыкка страховой полис сатып алган болсо, биз ошол страховой полис мен айтпадым 1 жылга чейин жетет деп. Ал ошонун негизинде бекер жата берет. Ал бизге кайра оплата болбойт. Мисалы горбанисага, облбанисага аларда да кайра төлөбөйт. Ал себеби камсыздандыруу бул 1 жылга иштетилет. Мындан ары кыргызстандыктар медициналык камсыздандыруу алууга милдеттендирилет. Ошондой эле жаңы өзгөрүүлөр боюнча өлкөдө 16 жашка толгон жарандарды жана Кыргызстанда окуп иштеп жаткан чет элдиктер, кайрылмандар камсыздандыруу алышы керек. Ага кошо ооруканаларда жарандарга көрсөтүлчү кызматтар да көбөйтүлгөн. Эгерде жолдомосу болсо, эгерде камсыздандырылган статусу бар болсо, 42 базалык ушу жана кошумча пакет акысыз баягындай берилет да. Бул жанагы анализдер, жалпы анализин, жалпы кандын анализи, жалпы баягы заранын анализи дегендей. Камсыздандырылбаган жарандарга бул чөнтөгүнө күч келип калат да. Ошон үчүн азыркы Акылбек Усенбековичтин тапшырмасы боюнча биз калкты 100% камсыздандырыш керекпиз да. Ошо камсыздандырылган жаранга өтө көп жеңилдиктер бар да. Жетекчилер отурат бул. Маалымат бүгүн Ош шаарында өткөн жыйында айтылып, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынан келген жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө түшүндүрүү иштерин күчөтүү тапшырылды. Маалым болгондой, камсыздандыруу алуу үчүн ар бир жаран жылына 1500 сом төлөйт. Полис алгандан кийин дары-дармек 50% жеңилдик менен берилет. Биздин өзүбүз элдерге жардам беришибиз керек да. Көп нерсе азыр акча бөлүнүп атат. Азыр билесиңер, гемодиализ жактан дагы бекер. Азыр ошо стендтер дагы көп иш болуп атат. Жаңы системага, механизмге кирип атат. Централизованный закупка деп коюп атабыз. Алар дагы бааларды кичине түшүрүп, централизованный ошо производство өздөрүнө чыгып, бияка алып келип киргизип атабыз да. Дарылар боюнча, онкология боюнча, химия препараттар боюнча дагы ошол программа кесиптүүлүк ошо биздин гарантияга киргизип баарын. Ошол кичине биз элге жардам бериш керек болуп атат да. Кыргызстандын калкынын саны 7 миллион болсо, анын 4 миллион 900 медициналык жактан камсыздандырылган. Алардын 67%-ын мамлекет камсыздандырган. Көпчүлүгү 16 жашка чейинки балдар, 70 жаштан жогорку пенсионерлер, ошондой эле социалдык жөлөк пул алуучулар, жумушсуз каттоодо тургандар, студенттер жана аскер кызматкерлери. Статистикалык маалыматка ылайык, Кыргызстанда дагы 2 миллионго жакын адам өзүн өзү камсыздандыруудан өткөн эмес. Бул жарандар мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү медициналык жеңилдетилген жана акысыз жардамдарды ала алышпайт. Мисалы, эгер ооруканага кайрылып, терапиялык дарылоодон өтө турган болсо 840 сом, ал эми камсыздандыруусу жок болсо 4100 сом төлөшөт. Ошондуктан адистер камсыздандыруунун пайдасы чоң экендигин эскертишет. Самара Асанова, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.